Чүйбору анын Сокулук районуна караштуу Кызылтуу жана ошондой эле Күнтүү айыл аймактары бул дал ушул дыйканчылыктын очогу болуп саналат эмеспи. Бүгүн дал ушул Кызылтуу айыл аймагына караштуу Новая айылына келип турган чагыбыз. Бүгүн биргеликте дыйкандардын иши жана алардын агротехникалык ыкмалары туурасында кененирээк кеп кылабыз. Саламатсыздарбы? Сокулук районуна караштуу Кызылтуу айылдык округундагы Новая айылы тоого жакын жайгашкан аймактардын бири. Жарандар көбүн эсе дыйканчылык менен алектенишет. Жазгы талаа иштеринин башталышы менен дыйкандар жер айдап, арпа, буудай, жүгөрү, картошка тегүүгө киришишет. А бирок Чүйборунда Күнтүү жана Кызылтуу айылдык округу туурасында сөз болгондо дароо эле көзгө Кожогат менен Кулпунай элестелет эмеспи? Ооба, бул аймактын дээрлик 90%-ында Кулпунай менен Кожогат өстүрүлөт. Бүгүн биз дал ушул Кожогат тигүүнүн жолдору туурасында сөз кылабыз. Эл эмгегин жер жебейт деген бар Кыргызда жакшы макалдардан. Ошо дыйканчылардын эң жакшы макалы ушул. Ар бир түшүктүн аркасынан да берекеси болот. Талкыбас мээнеттин аркасынан гана жакшы жыйынтыктарга жетсе болот. Нуралы Сейтакунов 10 жылдан бери жерге байланып дыйканчылык менен алектенип келет. Ал аталган аймактын тургуну. Айтымында дыйкан адал эмгек, таманакы маңдай тер коротуп, үй бүлө баккан инсан. Канчалык адам жерге байланып, алакандай жер тилкесин аздектеп карай билсе, акыбети кайтпай койбойт. Дыйканчылык бул эң жакшы кесиптердин эмеси болот. Бул эл эмгегин жер жебейт деген бар. Анан жакшы караса жакшы түшүм берет. Өтө жакшы караш керек да. Убагында сугарыш керек, убагында караш керек. Анан түшүмүн жакшы Кудай буйрса жакшы берет. Баардыгын атай. Көлөкөнү көп жактыра бербеген Кожогат же калк арасында малина деген ат менен кеңири тараган. Бадал сыңар бул өсүмдүктү бир ирет олтургузуу менен көп жылдар бою түшүм алууга болот. Малина жайкысын ысыкка, кышкысын суукка чыдамдуу келет. Ал -30 градуска чейинки суукка туруштук бере алат. Аны тигүүдө олтургуза турган жерди туура тандап алуу кажет. Бул өсүмдүк нымдуулукту өтө жактыра бербейт. Мындан улам 1-2 метрди казуудан соң суу чыккан жерге олтургузуу сунушталбайт. Эгер сиз Кожогат тигүүнү пландап жаткан болсоңуз, кургак, борпоң топуракты тандооңуз кажет дейт маектешим. Көчөткө ушинтип даярдайт экенсиздерби? Көчөткө ушуну даярдайбыз, чуңкураак кылыпчы. Бир аз тереңдетиш керек да. Негизи ушундай кочкул түстөгү карараак топурак жакшы да. Баардык нерсе жакшы өсөт. А беркиндей сары топурак деле ага удобрение, чернозем себеп койсо андан жакшы болот да. Ага делечи ак топуракка. Бул кара топурак жакшы негизи. Кара топуракка баардык нерсе өсөт да. Андан соң тигиле турган Кожогаттын сортун тандап алуу кажет. Кыргызстанда малинанын 6 сорту кеңири жайылган. Алар төмөндөгүлөр. Кытай малинасы уголек, удача сортундагы кожогаттарды тиккенден соң өтө тез убакыттын ичинде түшүм берет. Ал эми Патриция орточо мөөнөттө түшүм берүүгө киришет. А түшүмдүүлүгүн кечирээк бере баштаган сортко Рубин жана Кумберленд кирет. Өзүңүзгө ылайык делген сортту тандап алган соң аны олтургузууга киришиңиз. Олтургузуу мөөнөтү ар аймакта ар башка. Маселен, Талас, Нарын, Ысык көл жергесинде апрель айында олтургузуу сунушталат. Ал эми Ош, Жалал Абад жана Баткен, Чүйборунда март айынын аягы же апрелдин башталышы менен көчөт тигүү кажет. Негизи бул көчөттөрдү кайсы маалда олтургузуш керек? Кандай аралык менен олтургузуш керек? Аралыктар мындай 1 метрге 3 тигиш керек да. Эң туура эле болот. Метрине 3тү. Метрине 3тү. Анан бияк болсо 1.30 1.40 аралыктар. Ошондой туура болот да, эң туура. Азыркы токто бул бирдей болуп атат эми. Буга чейин олтургузуш керек болчу да, негизи. Буга чейин. Эрте жаз уже марттан башташ керек. Ошол кезде отургуш керек. Азыр уже отурсоң болбойт. Уже көктөгөндөн кийинчи. Өчүрүп байрагандан кийин. Күзүндө да отургузушат дешет да, ал кайсы маалда отургузуш керек? Ал күзүндө уже жалбырактар уже кургап,
эметип калгандан кийин отургузуп жиберсе болот. Топурактар кургагандан кийин. Көчөттүн жакшы эмескен эмнеден билсе болот? Кантип тандаш керек эле тандайм деген киши? Көчөт негизи баары жакшы эле. Муну тандаганда негизи чоң сорту болот, анан орточо майдараак сорту болот. Аны ошо каалаган ким кандай эгем десе ошого жараша болот да. Чоң сортунан тандайм десе чоң сортун. Ошондо дааны чоң болот да, Дагы чоңураагы да бар. Ошонусу жакшы сорт, эң чоң крупный. Көчөттөрдү жазында бүчүрү байлаганга чейин же күз мезгилинде мөмөсүн берип бүткөн кезде олтургузууга болот. Нуралы Сейтаконовдун айтымында малина тигүүдө көчөттөрдүн аралыгына жана казылган чуңкурдун тереңдигине да маани берүү керек. Эң башында отургуза баштаганда түбү деген тереңдиги 20-30 сантиметр болуш керек. Жерге терең кириш керек. Тайыз болсо тамырлары кургап калса да болбойт. Терең отургузса ошо терең жакшыраак да, канчалык терең болсо ошончо жакшы. Муну күндү каратып эле просто эме жагын, түп жагы кыркылган жерлери болот. Ошол жагын күндү каратып коет болду. Ошол жактар эле багыттап коюш керек. Багыттап коюш керек. Көчөттөрдү олтургузуп жаткан маалда топуракка малдын кыгын же ар кыл жер семирткичтерди колдонуу сунушталат. А бирок өтө көп кошулуп калса да зыяны тийип калуусу мүмкүн. Малдын кыгын 1 жыл аралыгына чейин таштап, андан соң пайдалануу кажет. Антпесе жаңы кык өсүмдүктү күйгүзүп жиберүүсү толук мүмкүн. Күзүндө сээп турабыз. Навозду күзүндө чачабыз. Анан жазында чачабыз, жазында. Ошо 2 жолу чачабыз. Ал дагы жакшы көп байлаганга жардам берет да. Урожайга. Чачыш керек. Талап боюнча. 1 гектарга эме болот. 3 машина, 3 КАМАЗдай. 1 гектарга 3-4 КАМАЗ болот да. 3-4 КАМАЗ. Күзүндө, анан жазында 1-2 машина чачып койсок болот. Анан урожай жакшы болот да, ошо навоздон да, удобрениядан да. Чачып, даярдап алып экенсиздер да. Камдап. Күзүндө даярдап алабыз, анан жазында да. Корпоңсо мүмкүн жумшак. Топурак жакшы. Бул жакшы жер. Эң ылайыктуу да. Негизи ушундай жер, Талапка ылайык ушундай жер. Бардык нерсени айдаса ушундай жерден жакшы чыгат да. Мындан сырткары өсүмдүккө маал менен суу куюп, түбүн жумшартып туруу да сунушталат. Тынбай эле отуруп тура турбайсыздарбы эми? Тынбай эле. Ондайларды. Көпчүлүк сүйө өстүргөн малиналардын илдеттери да бар. Алар көбүнесе грибоктук оорулар менен жабыркашат. Адатта мындай көйгөйлөрдүн себеби күндүн нурунун жетишсиздигинен же жогорку нымдуулуктан келип чыгат. Ошол эле маалда өтө жыш тигилип калса да, аталган илдетке чалдыгышы толук мүмкүн. Мындан сырткары өсүмдүктүн сабагына таасир берүүчү антракноз, ак так же күлгүн так, жаралуу так, боз чирек сыяктуу вирустук оорулар менен да жабыркашат. Бул илдеттердин пайда болуусуна курт кумурскалардын да кеңири жайылып кетүүсү негизги себеп болуусу мүмкүн. Мындан улам дыйкандар көчөттөрдү күз, ал эми жаз мезгилинде гүл ачканга чейинки аралыкта ар бир дартка карата ар кыл дары-дармектерди чачып турууга үндөшөт. Малиналарды өстүрүүдө аны мезгил менен кыркып турууда талапка ылайык. Канчалык кыркылган сайын өсүмдүктөр ошончолук жашарып, мөмө берүүсү жакшыра баштайт. Кыркуу аракеттери 2-3 жылда бир апрель-май айларында жүргүзүлөт. Негизи деген жаздыбы күздүбү, жазында деле муну тизеге чейин бир кыркып коюш керек. Ошол эң туура болот да. Эмне себептен жаңырып чыгабы же кандай? Жаңырып чыгат. Астындагылар жаңырып чыгат да, үстү эметип кыркып койсо, бул эч нерсе болбойт да. Калганы калып, түбүнөн чоң кенейип өсө берет, кең. Кенен. Кыркканда кандай кылып кыркып атасың? Бутактын үстүнөн кыркып атат окшойсуз. Бутактар мындай бүчүрлөрдүн үстүнөн же астынан болот да. Ушундай.
Бул эми кайсы маалда канча жылда бир ушундай Негизи керек? негизи 3-4 жылда бир кыркылат. 4-5 жылда деле кыркып койсо болот. 4-5 жылда. Бийик болуп кеткен кезден баштап кыркат экенсиз. Бийик болуп өскөндө уже белден өдөрөөк өскөндөчү. Мындай болсо бүт кырка беребиз. Андай мындай тизеге чейин келтип туруп. Кайра улам жаңыланып атат. Улам жаңыланып туруп кайрадан. Андан сырткары дагы кандай аракеттерди көрөсүздөр? Отоюбуз. Жанагындай жер семирткичтерди чачуу кандай аракеттер көрүлөт? Эле канча убакытта бир сугарып туруш керек? Муну эме кургап баратканда эле сугарып туруш керек. Башында уже жазында уже 2-3 жолу сугарып коюш керек. Андан кийин жер кургагандан кийин кайра сугарып коебуз. Кургап кетпеш керек да эң башкысы. Анда жайкысында 1-2 күндө эле бир сугарылып калат окшойт да, Жайкысын эле 2-3 күндө бир, 3 күндө бир ушундай болот да. 3-4 күндө бир кургайт. Анан баягы калк арасында ушул кыркылган бөлүгүнөн да отургузса кайра өсүп чыгат деп айтышат да. Бул кандай жүргүзүлөт ушул аракеттер? Бул тамырын деген эң башкысы кургатып албаш керек. Тамырын казып алгандан кийин кургап кетсе анда болбойт да. Кургатып албай жакшы суу анан нымдуу топуракка көмүп коюш керек. Отургуза турганга даяр алып барганга чейинчи. Жөн эле тамырын сууга салып койсо да болбойт. Жерге көмүп коюш керек да. Эң башкысы даярдап алып бара турган жергечи. Негизи тамырдан гана өсөбү? Мындай Тамырдан гана өсөт. Тамырдын учу болуш керек. Жана чашчалар болуш керек да, майда. Майда тамырлары бат жайылат, бат көбөйөт. Демек мындай өспөйт, Мындай өспөйт, мындай. Жок, мындай өспөйт. Тамыры керек да. Бул малинанын эң жакшы бул эме жазында, күзүндө алып сачып коебуз. Анан 3-4 жылда бир ушинтип тегиздеп коюп турабыз. Анан бул сорту жакшы, эң чоң сорттору чоң болот да. Ал эми малиналардын түшүмүн эртең менен же кечинде күндүн илеби өтө ачуу тийгенге чейин терүү кажет. Антпесе мөмөсү эзилип калуу коркунучу бар. Анан да бул өсүмдүктүн түшүмүн күн алыс терип турбаса, баары бир убакта жапырт бышпайт. Мындай талаптардын бардыгын каарманым Нуралы Сейтакунов жатка билет. Дыйканчылыкта дагы бир кирешелүү тармак бул алма бактарын тигүү жана аларды өстүрүү болуп саналат эмеспи? Менин каарманымдын бүгүнкү күндө 500 түп алма багы бар экен. Да ушул алма багын кантип, кандай жолдор менен өстүрүп жатат? Ал туурасында дагы кененирээк токтолуп өтсөк. Беш жүз түп алма багы тигилген бул бакчада алманын апорт деп аталган сорт өстүрүлөт. Эгерде сиз жаңы көчөт тигүүнү пландап жатсаңыз, 2 жылдык көчөттөрдү тандоо талапка ылайык. Ошон менен катар эле жаздын келишими менен бак дарактар жетиштүү азыктандырууга, зыянкечтерден коргоого жана сөңгөктөрүн актоого муктаж. Ал эми кышкысын үшүп кеткен же жабыркаган сабактарын бутап туруу негизги талаптардын бири. Алманы мондай корап калгандарын такыр эле алып салыш керек. Коргагандарын алып койбосо өзү өтө эме берет да. Өскөнгө жакын эмете албайт, көбүрөөкчү. Ошондуктан алып коюш керек. Булар тегиздеп дагы туруш керек. Кыркып баарын тең. Жазында бир жылда бир тегиздеп кесип турабыз. Аны ашыкчаларын эле кесебиз. Дарылаганда эми дары чачып турабыз. Ушу 1-2 жылда карап, 1 жылда бир карайбыз. Дары чачып турабыз, анан жазында ошо февраль-март айында кесип турабыз. Ашыкча чырпыктарын тегиздеп карап. Ошо өз убагында карап, өз убагында сугарабыз. Түшүмдүүлүгү да жакшы. Булар ооруганда эми ортолорунда бутактарында эме болуп кетет. Жанагындай суу агып, кургап кетет. Ошол жактарын эметебиз. Кээ бир жактарын сыйрылып баратканда ороп коебуз, дары чачып туруп. Анан аны пленканы ороп койгондон кийин бир убакта карайбыз. Карагандан кийин жакшы болуп калса ачып алып коебуз.
апортту аябай жакшы көп спрос кылышат, апортту. Семерянка да жакшы болуп атат, эл арасында жакшы сүймөнчүккө ээ болуп атат. Эл баары жактырып, ушул сорт жакшы, апорт жакшы берки эмелерден. Эң жакшысы ушулар болуп атат да. Нуралы Сейтаконовдун айтымында дыйканчылык менен алектенүү эң кирешелүү тармактардын бири. Ал аркылуу адам бир гана өзүн эмес, бүтүндөй бир үй бүлөнү багалат. Деги ушул түшүмү туурасында айтсаңыз, кирешеси туурасында айтсаңыз, канчалык деңгээлде кирешелүү ушул тармак? Кирешелиги эң жакшы, эме убагында сугарып, убагында караса жакшы эле берет түшүмдүчү. Эме сугарбай койсо, сугатын кечиктирип койсо анда аз болуп калат массачы. Масса азыраак алынып калат. Көбүрөөк сугарса ошончо жакшы да. Канчалык көбүрөөк карап, көбүрөөк отоп, көбүрөөк сугарса, ошондо жакшы берет. Түшүмдүүлүгү бай болот да. Эми бир сезондо ушул бир дыйкан, 1 гектар жер менен иштей турган болсо, болжолдуу түрдө канча сомго чейин киреше табат эми? Бир дыйкандын кирешени деген күзгө маал. Орточо эсеп менен эми 1 гектар жерден эмедей болуп калат, көп эле алат. Мисалы үчүн 300-400 тегереги же андан ылдыйраак. Сугарганга жараша болот да, карабаганга жараша болот, карабоого жараша болот. Эгер жакшылап караса 300-400 миң тапса болот, бир жылгы сезондо. Ал орточо жерине жараша да. Жер көп болсо ошондой. Жер азыраак болуп калса андан азыраак. Бүгүнкү күндө алма жана малинанын ар кыл сортторун тиги өстүрүп жаткан каарманым жакынкы аралыкта дыйканчылыктын дагы башка тармактар менен алпурушуп, өлкө продукциясын чет мамлекеттерге экспорттоо алдында турат. Буюрса же ошо дыйканчылык эмеде малиналарыбызды баардыгына тең жакшы өстүрүп эметип берип, жакшы экспортторго чыгаралы деген ниеттерибиз бар. Бүт Кыргызстандын ичинен дагы сыртына дагычы. Сыртка жака экспорттоого дагы жакшы эмелерибиз бар. Табият бул оригиналдуу сүрөтчү. Ал эч качан бирөөнүн сүрөттөрүн уурдабайт демекчи. Дал ушул жаратылыштын сүйкүм сүрөттөрүнө өзүнүн боёгун сүртүп өтүп жаткан албетте бүгүнкү күндүн каармандары, азыркы күндүн азаматтары бул дыйкандар десек дагы болот. Сиздер азыркы азаматтар автордук көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Кайрадан одон кезиккенче саламатта туруңуздар.